Саламатсыздарбы. Эмесе Геошондо программасы. Адилет укуктук клиникасы бүгүн кеңири аналитикалык материал жарыялап, тартип коргоо органдарынын кызматкерлери тарабынан кандай мыйзам бузуулар болуп жатканын ачыкка чыгарды. Ушул эле маселелер тууралуу клиниканын директору Чолпон Жакупов кечээ күнү президент Сооронбай Жээнбековго ачык кайрылууда жасаган. Бұл эки документтен 1 январдан тартып жаңы кодекстер күчүнө киргенден кийин коомдо эми мамлекеттик уюмдар жарандардын маселелерин укуктук негизде гана чече баштайт жана мыйзамдык башаламандык токтойт деген үмүт зор болчу. Бирок чындыгында анчалык орчундуу өзгөрүү болгон жок жана күч түзүмдөрү мурдагыдай эле иштеп, мурдагыдай эле өздөрү да мыйзам бузууга барууда. Адилет клиникасынын укукчуларынын айтымында мындай аракеттерди жогорку бийлик тарабынан башталган сот укуктук реформасына карата жасалган саботаж же диверсия деп да эсептесе болот. Анткени мыйзам сактоо уюмдары тарабынан болуп жаткан мыйзам бузуулар башталган реформаны жокко чыгарып, президент менен башка жетекчилер айтып жаткандын баарын куру сөзгө айлантууда. Анысы аз келгенсип, ар башка күч түзүмдөрү өз ара мелдеш да баштагансып, кимиси көбүрөөк кылмыш ачып, коррупцияны ашкерлегенден түшкөн каражат топтолгон атайын эсепке ким канча миллион которот деп атаандашып жаткандай болууда. Ошол максатты жамынып алып, ар башка уюмдар тиги же бул жаран же ишкерди кармап алып, алардын каражаттарын ар башка шылтоо менен конфискациялап жаткандай. Адилеттин кагаздарында айтылбайт, бирок биз бир-эки мисал келтире кетели. Май айынын аягында Акнет интернет компаниясынын президенти Кубан Ажимудинов камакка алынган. Анын компаниясы мындан 1 жыл мурда салыктан качкан деп күнөөлөнгөн жана анын кагаздарынын баарын тартып алган Финпол январда кошумча 150 миллион сом төлөнүш керек деген жыйынтыкка келген. Эсеп чөт көрсөтүлбөгөндүктөн Акнет аны менен макул болгон эмес, бирок Финполдон кутулайын деп акчаны төлөгөн. Ага карабай басым уланган жана Ажимудинов 4,5 айдан бери камакта. Аны эч ким суракка да чакырбайт. Компаниянын банк эсебиндеги каражаттын баары башка жакка которулду. Күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери кооз лозунгдарга жамынып алып, мурдагы эле иштерин улантып жаткандай. Дагы бир мисал. Унаа министринин орун басары Азимкан Жусупалиев $500,000 пара талап кылып, анын 45 миңин алып жатканда кармалды деп былтыр декабрда жарыяланган. Бирок жакында арасында Медеткан Шеримкулов, Феликс Кулов бар бир нече коомдук ишмер кайрылуу жарыялап, Жусупалиевдин ишинде дагы кимдир бирөө мамлекеттик кызыкчылыкка жамынып, өз иштерин жасагандай деп айтып чыкты. Адилет клиникасынын документтеринде болсо, тартип коргоо органдары тарабынан болгон азыркыдай мыйзам бузуу иштери токтобой, алар жарандарга каршы мыйзамсыз аракет көрүп же тескерисинче, алардын мыйзамдуу талаптары боюнча тийиштүү чара көрбөгөнүн улантканы эч бир мыйзамга же тартипке жатпайт жана реформанын алкагында көрүлгөн аракеттин баарын жокко чыгарууда деп айтылат. Жана мындай былык иштер жалпы реформанын өзүгү болгон соттук реформа ишке ашпай жатканы менен байланыштуу. Андан пайдаланып, күч түзүмдөрү менен соттор орто жолдон өз маселелерин чечүүдө. Клиниканын директору Чолпон Жакуповдун айтымында, соттор тазаланмайынча эч нерсе өзгөрбөйт жана бийлик канча аракет көрсө дагы анын баары текке кетет. Реформа тууралуу сөз да кылбай койсо болот. Потому что для меня, например, совершенно очевидно. Баары эле көрүнүп турат. Укуктук мамлекет курабыз, коррупция менен күрөшөбүз, мыйзам бузуу жана кыйноолорду токтотобуз деген билдирүүлөр негизги нерсе. Соттор өзгөртүлмөйүнчө билдирүү бойдон кала берет. Соттор бийликке көз каранды бойдон кала берсе, соттор арасындагы коррупция жоюлмайынча, алар өздөрү мыйзамдуулукту сактабаса, бардык реформа жөнүндөгү сөздөр эч нерсеге жарабаган сөз бойдон кала берет. Это все пустота, это пшик. Эмне баштасак дагы баары тескере кетип жаткандай. Ошондо саламатта калыңыздар.